Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин эшиги чет элдик студенттер үчүн дагы ачык. Окуу жайга тапшырган абитуриенттердин санын орус, татар, тажик, өзбек улутундагы жарандарда толуктайт. Бул менен бирге университетке акыркы 3 жылдан берки коңшу Өзбекстандан келген абитуриенттердин окууга тапшыруу саны арткан. Себеби өзбек жарандары үчүн өз өлкөсүнө салыштырмалуу Кыргызстандын жогорку окуу жайларына окууга тапшырууга алда канча жеңил жана 1-2 курсту аяктаган соң кайрадан которуп кетүү мүмкүнчүлүктөрү бар. Негизинен чет өлкөлүк студенттер ушул Кыргызстанга, анын катарында ушул биздин окуу жайыбызга Өзбекстан мамлекетинен жана ошондой эле Тажикстан мамлекетинен келип студенттерибиз билим алышат. Алардын катарында ошол биздин да гуманитардык факультетке англис тили адистигине, тарых жана ошондой эле социалдык иш адистигине студенттерибиз келип билим алып атышат. Күндүзгү окуу бөлүмүндө быйылкы жылы ушул 500ге жакын чет өлкөлүк студенттерибиз бар. Ал эми былтыркы окуу жылынан ошол 2 курска калгандар ушул 2 курста 2 группада студенттерибиз билим алышат. Учурда окуу жайдын күндүзгү окуу бөлүмүндө 500ге жакын студент билим алса, алардын 257-си гуманитардык факультетинде окуйт. Чет элдик абитуриенттер англис тили адистигине тапшырууга көбүрөөк басым жасашат. Алардын арасында Махларой Сарибаева жана Оматбек Шавкатов да бар. Алар коңшу өлкөнүн Андижан шаарынан келип, окуу жайда өздөрүнө татыктуу билим алышууда. Üniversiteye kelganimizda qirg'iz tilini uncha bilmaganimiz uchun ozgina qiyinchilik bo'ldi, lekin keyinchalik do'stlarimiz bilan, muallimlarimiz bilan yaxshi gaplashib, darslarni, seminarlarni yaxshi o'tkazyapmiz. Bu yerga o'qishga kelishgan maqsadim xorijiy davlatda yurishga qiziqaman. Shuning uchun bu yerda o'qimoqchiman. Shuning uchun keldim bu yerga. Bu yerdagi sharoitlar, o'qish hammasi yaxshi, sharoitlar yaratib berilgan. Bizga yoqdi. Qirg'iz millatining muomalasi juda yaxshi, mehmondo'st xalq ekan. Biz shunchalik ko'p student bo'lib kelsak ham bizni yaxshi kutib olishdi. Hozirda ham juda yaxshi muomalada bo'lishadi. Darslarni, seminarlarni, bayramlarni juda yaxshi o'tkazib berishadi. Biz buning uchun universitetimizda muallimlarimizga juda katta rahmatlar aytamiz. Chet eldik studенттер үчүн университетте бардык шарттар каралган. Окуу программалары бардыгына бирдей түзүлүп, бирок келишим акыны кыргызстандык студенттерге салыштырмалуу 50%га жогору төлөшөт. Ал эми окуу жайдын Тажикстандын Нургап, Жергетал аймагынан келген этникалык кыргыздар дагы бар. Аларга бир топ жеңилдиктер каралып, Кыргызстандын студенттери менен бирдей укукка ээ болгон. Тажикстандын Нургап жергесинен жана ошондой эле Өзбекстандын Андижан дагы башка областтарынан этникалык кыргыздар бизге келип окушат. Этникалык кыргыздарга биз окуу жай тарабынан контракт акысынан жеңилдиктерди беребиз. Мисалы, этникалык кыргыздар Кыргызстанда жашап окуган кыргыздардай контракт төлөшөт. Окууну ушул жерден бүткөндөн кийин Кыргызстанда иштейм деген пландар бар. Ушул жерде жашайт. Үй бүлөмдү алып ушул жерге алып келүү пландар бар. Чет элдик студенттер окуудан сырткары атайын тарбиялык сааттарга, семинар тренингтерге катыша алышат. Өз чыгармачылыктарын өнүктүрүү багытында коомдук маданий иш-чараларда да активдүүлүктөрүн көрсөтүшөт. Нуриза Бөрмаматова, Борончу Эргешев, Ошемпо жаңылыктары.